Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек. Бүгүн болсо мага телефон аркылуу жана Однокласниктен биздин мекендештердин суроолорунун жыйынтыгында водительский удостоверение боюнча айтып бере турган ээ пайда болуп жатат. Анткени өзүңүздөр билгендей 1-июль 2017 жылдан баштап средства массовой информациядан Россия Федерациясында транспорттук тармакта иштеген чет элдик жарандар российский права негизинде гана иштегенге акысы бар деген маалыматтар келип жатат. Анан ошого жараша биздин мекендештер дагы көп ушундай суроолор келип турат. Биз дагы алмаштырабызбы же кандай деген суроолор. Ошондой эле башка регионалдык кичи маалыматтарга караганда бул эреже болсо Евразийский экономический союзга мүчө болгон мамлекеттердин жарандарына тийиштүү эмес деген маалыматтар келип жатат. Ошондой болсо дагы өз оюмду жазып жана болбосо ошого карата мыйзамда кандай деп көргөзүлгөн жөнүндө айтып кете турган ниетим бар. Бул өзүңүздөр билесиңер, Кыргызстан болсо ошол Евразийский экономический союздун мүчөсү катары кирип, ошол мүчөсүнүн катары киргенде ошол мамлекеттердин арасында келишим түзүлгөн. Ошол келишимди карап турсак, 97-статьяда именно ошол келишимге кол коюлган мамлекеттердин жарандарынын эмгек мамилелери айтылган. Бул болсо 97-статьяда көргөзүлгөн. Эми айдоочу күбөлүктөрдүн негизинде иштөөгө болот же болбойт деген суроого бул болсо 2 жана 3 пунктта турган бири-бирине кандайдыр бир жерден карама каршылыкты көргөзүп турат. Жана ошол себептен ошол карама каршылыктар боюнча кичине комментарий берип кете турган ниетим бар. Өзүңүздөр карагандай 97-статьяда көргөзүлгөн 2 пунктты карасак, государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда. Бул жерден айтылгандай, өзүлөрүнүн эмгек берүү тармактарындагы эмгек берүү тармагын коргоо амалында эч кандайдыр бир союзга кирген мамлекеттердин жарандарына эч кандай тоскоолдук кылуучу мыйзамдарды кабыл албайт деген чечим турат. Ошондой эле бул жерде за исключением деп турат. Ошондой эле за исключением ограничений, установленных настоящим договором и законодательством государств-членов в целях обеспечения национальной безопасности, в том числе в отраслях экономики, имеющих стратегическое назначение, и общественного порядка в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания. Демек, ушул жерден карасаңыздар, общественного порядка деген жолдо болгон жол коопсуздугун кароо максатында киргизиши мүмкүн деген эреже деп да караса болот. Андан тышкаркы 3 пунктты карасак, в целях осуществления трудящимся государств-членов трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями государств-членов без проведения установленных законодательством государств трудоустройства процедур признания документов об образовании. Эми 3 пунктта карасак, бул жерде наоборот Кыргызстанда же болбосо ошол мамлекеттер арасында болгон келишим негизинде берилген удостоверениялар, то есть дипломдор ошол союзга кирген мамлекеттердин ичинде тең каралат деп жазылып турат. Ошол эле жерде 2 абзацта болсо трудящийся одного государства-члена, претендующий на занятия педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельности в другом государстве-члене проходят установленные законодательством государства трудоустройства процедуры признания документов об образовании, могут быть допущены соответственно к педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с законодательством государства трудоустройства деп турат. Эми ушул жерден карасаңыздар, трудящийся одного государства члены ушул 2 абзацта 3 пунктунда именно ошол 4 эле тармактагы өзүнүн ошол иштөө тармагына кириш үчүн определенный процедураны өтүш керек деп турат. Бул 4 тармак болсо бул педагогика, юридика жактан, медицина жана фармацевтика жактан ошол 4 тармакта болуш үчүн определенный процедураны өтүш керек деген маалымат болуп турат. Эми өзүңүздөр көрүп тургандай, бул 2 пункт менен 3 пункттун кандайдыр бир карама каршылыктары бар. Эгер ошол 2 пункт менен 3 пунктунда караганда именно мамлекеттин ички чечими колдонуу боюнча түшүндүрмөлөр келсе, эгер ошол түшүндүрмөлөрдүн негизинде Евразийский экономический союзга катталган мамлекеттердин жарандары дагы водительское удостоверение алыш керек деген чечим чыгарылса, анда ошол чечимде кийинки көргөзүлгөн кичине
видео бар эле, ошол видеонун негизинде кичине маалымат алсаңыздар болот. Водительское удостоверенияларды суроо боюнча же болбосо 1-июлдан баштап водительское удостоверенияларды кантип алмаштырыш керек, ошол сыяктуу вопростор көп келип отурду эле. Ошол вопросторду жооп бериш үчүн негизинде экзаменационный пунктка келип, ГИБДДдан келип сурап кеттим. Бул жерден консультация бергендиктен ошол берген консультацияны сиздерге жооп берип, айтып берип коеюн деген ниетим бар. Биринчиден бул жерде болсо мен примерге водительские праваны алдым. Бул водительские права кыргызстандык полностью водительские праваны жараганы менен, водительское удостоверение жараганы менен, водительское удостоверениеде бул жерде бир кемчилиги бар экен. Демек, Россияда колдонуш үчүн водительское удостоверениянын срок окончания действиясы болуш керек экен. Бул водительское удостоверение срок окончания действия болбогондуктан бул водительское удостоверение кайра алмаштырып келгиле деген сунуш берди. Эгер мындайча айтканда, жаңы водительское удостоверение алыш үчүн кандай экзамендерди өтүш керек деген суроолорго, биринчи теорияны экзаменде то есть правила дорожного движения боюнча экзамен бериш керек экен. Андан кийинки аркамда көрүп тургандай площадкадан өзүңөр ошондой эле площадканы алып жүргөн машиненин айдоонун ыкмаларын көргөзүп берет экенсиңер. Андан кийинки 3-чү сыноо экзамен, бул болсо шаардагы айдоо, машинени айдоо 3 этапта жүргөн сыноо болот экен. Керектелүүчү документтерден бул болсо жарактуу болгон водительское удостоверение, экинчиси бул болсо медицинская справка о том, что водитель не имеет медицинских противопоказаний на управление транспортного средства деген. Ошол эки документ, анан деген 3-чү документ, эгер Москванын ичинде регистрация болсоңуздар, ошол регистрация. Эгерде башка региондордо сиздер эгер экзаменге отурган болсоор, ошол бере турган экзамен региондогу миграционный учетуңар болуш керек экен. Демек, кайталап кетсек, водительское удостоверение, медицинская справка жана паспорт менен миграционный учет. Анан эң негизгиси бул болсо правила дорожного движенияны билип туруп, жана ошол машинаны айдаганды билүү. Эгер ошол сыяктуу суроолор болсо, берип турсаңыздар болот, ошол суроолорго жооп бергенге аракет кылам. Көңүл бургандарыңызга рахмат. Эгер ушундай видеолор сиздерге кызыктырып турса, мага класс басып туруп, бөлүшүп туруңуздар. Жана ошондой эле мен номер телефондорума чалып, ушундай консультацияларыңыздарды алып турсаңыздар болот. Рахмат.